Арбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ормуз булуңу кайра бекилди. АКШ менен Иран ортосунда аябай кызуу согуш болуп, кайра чоктонду бул нерсе. Согуш болуп атат. Ошол катуу соккулар болуп атат. Эки тарап тең бири-бирин аткылап атат. Өлгөн кишилер пайда болду. Жана ошол жоготуулар боюнча маалыматтар чыга баштады. Бул деген эң мындан карасак, көрөлү 15 текеден же июль айынан 26 жылдын 21 текесине чейин, теке айынын күнүнө чейин эмне болду да? Бул деген маалыматтар албетте толук эмес, анткени кээ бир нерселер ошол терс нерселер аябай тез болуп атат, ошондуктан анын баарын эске алыш кыйыныраак болуп калат да. Бул деген мындай аскердик кыймылдар толук кандуу систематикалык аскердик соккуларга өтүп кетти. Ошол Иран менен АКШнын ортосунда. Бул нерсе Ормуздун булуңунун терегинде болуп атат, аябай кызуу. АКШ радарлардан, ПВО-таларына согуп атат, алардан калтырбай атат, мындай тынбай атат, соккулар жүрүп атат. Көпүрөлөргө өтө баштады, портторго, стратегиялык портторго, энергетикалык жана транспорт инфраструктурасына өтө баштады соккулары. Жана Иран буга АКШнын аскер базасына сокку менен жооп берди. Жана ошол анын өнөктөш мамлекеттердин инфраструктурасына да сокку кылып атат, энергетикалык инфраструктурага, стратегиялык портторго. Көбүнчө ошол Иорданиядагы АКШ базасына соккулар кетип атат, Кувейтте, Бахрейнде, Катарда да. Ушул бүт өтүп келаткан кемелер тынч болобу, тынч эмес болобу, алар да соккуларга учурап атат ирандардын. Ошол 60 күндүк убактылуу тынч тыныгуу, согуштук тыныгуу меморандумуна кол коюп эле, анан ошол эле Исламабадда, Пакистанда ошол меморандум кайра бузулду. Бүргенштоктон сүйлөшүүлөр жүргүзгөн, бирок баары бир ал нерсе кайра ишке ашпай калды. Иран менен АКШ муну ошол июнь айынын же болбосо кулжа айынын ортосунда кол коюшкан 15-те. Бул деген 60 күнгө ушундай соккуларды токтотуу кандайдыр бир ниет катары кабыл алынган. Жана бул эки мамлекеттин ортосундагы тынчтык келишимди ардаганга убакыт берилген болчу. Бирок Иран айтып аткан бул келишим, эгерде келишимди түзсөк АКШ менен, биз деген Ормуз булуңун толугу менен башкарабыз деген талапты койгон. Жана $2 миллион же өзүлөрү кандай чечсе акчасын алып турабыз, Аман менен биргеликте деген ушундай беренелерди киргизген. АКШ болсо жок, эч кандай акча алынбайт, бул деген өтүмдөр эркин болот, эркин өтүшөт, акысыз ушундай нерсе болсун. Анткени дүйнө жүзүндө ошол мисалы үчүн Босфордон тышкары, Туркиядан тышкары калган бүт ушундай проливтер, ошо булуңдар, алар ачыкта, анан эч ким анкаээлик кылбайт, эч ким андан акча албайт да. Бул нерсе прецедентти жаратып туруп, дүйнө жүзүндө бир нече согушту пайда кылат. Анткени баары айтат, эмнеге Түркияга болот, Монтрео баягы декларациясы боюнча, эмнеге эми Иранга болот, эмнеге бизге болбойт деп, баары кычык-пычыктарын бир топ эле дүйнө жүзүндө баары ошону каалап башташат жана талап кылып башташат да. Дүйнө жүзүндө логистика аябай кымбаттап кетет. Ошону айтып АКШ жок, муну эч бир мындай төлөмдөрдү койбойсуңар, ээн эркин өтөт. Жана ошо алар АКШлар иш жүзүндө ушундай маршрутту уюштурушкан, Амандын жээгине жакында. Ал деген Ормуз булуңду мындай аттап өткөнгө жардам берип аткан, же кыйгачынан өткөнгө өбөлгө түзгөн да. Ошентип Ирандын баягы талаптарын четке какканга мүмкүнчүлүк түзгөн болчу. 25 июнда ирандык дрон ошол Сингапурдан кетип аткан кемени, ошол маршрутту колдонуп аткан АКШнын аскер кемелери кайтарып аткан ошого сокку кылды. Анан албетте андан кийин июлдун башында 3 ушундай АКШ кепилдик берген, аман эсен өтө бергиле, биз уруксат беребиз деген кемеге соккуларды кылды. АКШ ошого жооп кылып туруп соккуларды кайра баштады. 14 июлда же болбосо текен айында 14 күнүндө 26 жылы кайра Ормуз булуңун толугу менен блокадага алышты, курчашты да. Анан 18 текеде Тегеран расмий түрдө меморандум иштен чыкты, меморандумду эч ким андан ары колдобойбуз деген жарыяны кылышты. Ошол себептен ким бузду, ким бузган жок деп айтыш азыр кыйын. Кимиси биринчи бузду деп айтыш татаал. Бул жерден эч ким бири-бирин угушкан жок тараптар. Анан Вашингтон айтып атат, Иран бузду дейт. Иран айтат, америкалык баягы бизге кыйгачынан маршрутту уюштурганы, бул Америка биз бузду дейт биздин келишимде. Анан ушинтип бири-бирине
мындай меморандумду бузду деп айыптарды тагып атышат эки тарап тең. Анан 15 текеде ошол июлда 2026 жылы эки жолу чоң сокку кылды АКШ. Бул жерден бир нече соккуларды кылып, 90 минутадан соккуларды кылып атты. Ошо жээкке урду, канаттуу ракеталардын складдарына, кампаларына сокту. Жана ошол чоң Томп деген аралды үтүктөштү жөн эле бомбалар менен. Анан Бендер Аббасты атышты, Ахвазды, Конарак, Сирик, Кешим жана башка райондордо атышты. Америкалык башкармачылык айтты, ошо биз деген ПВОну жок кылдык дейт. Ракета жана учкучсуз учактарды мындай тейлеген бөлүмдөр, аскер бөлүмдөрү жок кылдык дейт, жана жээктеги турган радарларды жок кылдык дейт ирандык. Ошол онкологиялык больница Афхазда жарылуулар болуп кетти. Андан мисалы үчүн ошол кичинекей балдар болгон бөлүмдү ошол жерден эвакуация кылышты. Аларга аябай чоң коркунуч түздү да, балдар турган, кичинекей балдар ошол дарыланып жаткан жерде. Анан АКШ дагы ракеталар менен Hellfire деген ракеталар колдонуп, танкер Белманын трубаларын ошол бузушту. Бул деген Харкка барып аткан, блокаданы айланып өтүп баратканда ирандык кеме ошону жарандырышты. Иран буга жоопторду кылды. Ракета дрондор менен атты. Бахрейнге, Кувейт, Иордания, КСИР маалымат боюнча ошол америкалык аскерлердин топтомуна соктук деп айтып атат. Жана радарды соктойт дейт Али Аль-Салим Кувейтте. Бул күнү албетте жоготуулар эч кандай маалымат чыккан жок, бирок Иран башкармачылыгы айтып атат, 35 киши өлдү дейт америкалык соккулардан. Ошол июлдун башынан, текенин башынан. Бул деген толугу мындай жалпысынан маалымат да, жарадарлардын санын айткан жок. Саясий дагы сөздөрдү айтышты тараптар. Спикер ирандык Мохаммед Багер Галибаф айтып атат, бул деген АКШ менен бул экзистенциалдык же болбосо мындай согуш болуп атат да, мындай экзистенциалдык деген кыргызчага тургондо мындай баягы ак менен кара күрөшкөндөй, же шайтан менен баягы Аллахтын тегерегинде күчтөр күрөшкөндөй, же болбосо кандайдыр бир ошол эч бир тынчтыкка барбай ушунча катуу күрөшкөндөй күрөш болуп атат деп айткандай болду да. Ошол экзистенциалдык согуш деп. Бул деген нерсени билдирет. Экзистенциалдык согуш болсо, анда идеологиялык согуш, токтобоз согуш да. Булар эч качан биргеликке мындай тынчтыкка барбайт деген сөздү билдирет да. Трамп айтып атат, Иран жакында жеңилет деп айтты. Тегеран аябай биз менен сүйлөшкүсү келип жатат, тынчтыкка келгиси келип жатат деп кечке эле кайталай берди 15 текен айынын күнүндө. Бирок Иран аны четке кагып атты да, улам. 16 текенин айында соккулар Ирандын ичине да болду, дагы уланды. Бул деген 6 соккулардын толкуну болду десек болот, баш талышынан да ошол согуштун түнүшүндө кайра согушту. Бул жерде учактарды колдонду, учкучсуз учактарды, аскер кемелерди колдонушту да. Анан соккулар 10дон ашык бутага кетти. Бул жерден кайра ПВО жээктеги радарларга кетти. Аскер логистика түйүндөрүнө кетти да. Ракеттик жана учкучсуз учактарды башкарган аскердик бөлүмдөргө сокку болду. Кешимге, Бендер Аббаска сокку болду. Тегерандын тегереги жана Сеннан деген провинция аймакка согушту да. Аякта ракета жана космос программалар боюнча ирандыкы атайын институттары бар, жана изилдөө борборлору бар да, ошолорго сокту болду. 3 көпүрөнү жок кылышты, аябай маанилүү көпүрө Иранда, жана темир станцияны Бендер Хамирде жардырышты да америкалыктар. Бул нерсе Ирандын ички логистикасына аябай чоң маселе түздүрдү. Анан Иран шехирден дагы аэропортту жардырышты да, учуучу полосасын. Иран ракета дрондорду америкалык базаларга атып атты, жана коңшу мамлекеттерге да атып атты да. Иорданияга тынбай согуп атты. Анан мындай канча киши өлдү, жарадар болду, маалымат чыккан жок 16 текеде. Анан эң кызыктуусу мындай байкасак, аскер серепчилердин байкоосу боюнча, менин да байкоом боюнча, бул деген соккулар баягы ошол Бендер Аббасты башка Ирандын аймактарынан, жолдорунан, логистикалык түйүндөрүнөн бөлүү катары болду да, мындай аттын такасындай да, бөлүп мындай тиштеп аткандай да, ошону бөлүп алыстатып атат ушул логистикадан. Демек, кандайдыр бир ушундай жер менен жүрүүчү операция даярданып атабы деп мурункуда ролигимде айткам, ошондой нерсе болуп атат да. Анан Ормуз булугунда ошондо эгерде мисалы үчүн аскерлерди чоң көлөмдө алып барам десе, Иран алып бара калат да ошонун эсебинен. Анан Трамп айтып атат, биз деген чоң аябай ийгиликтерге жетип атабыз дейт. 6 түн согуп атабыз деп ушул күнү айтты.
17 июльда же болсо 17 теке айында 17 күнү бул деген кайра көпүрөлөргө өтүштү соккулар энергетикага жана ошол сууну деңиз суусун мындай тазалаган ичимдүү кылган ушундай заводдорго да соккулар уланды. Бул аябай интенсивдүү күн болду. АКШ 5 көпүрөнү жардырды Ирандын түштүгүндө. Бендер-Хамирде 8 киши каза болду да ошо соккулардан кийин. Эми кичине ар кандай маалыматтарды тарап атат. Темир станцияда жок кылынды. Темир станциянын тегерегиндеги ошол жолдор да жок кылынды. Бендер Аббаска кетип турган. Америкалык соккулар ошол Чабахар портундагы мунараны да уратты. Иран аны айтып аткан бул деген баягы жарандык кемелерди башкарган ушундай мунара болчу дейт да. Центком айтып атат, ошол мунаранын ичинде аскердик радарлар бар болчу, жана КСИРдин ошол коммерциялык кемелерди аңдоочу атайын жабдыктар бар болчу деп айтып атат да Американ Центкому. Иран дагы буга жооп берди да, аябай чоң жооп берди. Катардан ракеталарды токтотуп атышты, ПВОлору. Бир бала кичинекей өспүрүм жарадар болду, ага мындай ракетанын бөлчөсү тийип кетти да. Кувейтте электростанция жардырылды. Жана ошол сууну тазалоочу, сууну ичимдүү кылуучу, деңиз суусун тазалоочу ушундай тузсуздандыруу установкасы жардырылды да. Бул деген аябай чоң мааниге ээ, анткени жакынкы чыгышта суусуз жашай албайсың да, өмүр жок. Ошол жерден от чыкты, жана энергоблоктор көбүнчө ошо токтоп калды, иштебей калды да ал станция. Анан Кувейт айтпай койду канча киши жарадар болгонун, бирок бир топ кувейттик аскердик ушундай түзүмдөрдө аскерлер жарадар болду дейт да. Иордания 3 ракетаны токтотту дейт. Бахрейнде КСИР ошол америкалык дрондордун складын аттык деп айтты. Жана ошол технологиялык бир объектти аттык деп айтты да. Иран район Энт-Танфаны атты Сирияда. Бирок сириялык маалымат боюнча америкалык база бузулган жок, жана мындай талкалоолор болгон жок дейт да. Бир танкер өтүп бараткан ошол Ормуз булуңунда жаракат болду, бирок мындай анын ичиндеги жарадарлар болгон жок да, мындай айтканда. Анан ошол күндүн аягында Иран маалымат кызматтары айтып атышты, 46 киши өлдү дейт, Ирандын ичинде 400 жарадар болду дейт. Бирок бул маалыматты текшериш кыйын да кайра. Анан Ирандын башчысын Махсен Резаи айтты, бул биз дагы бир нече чоң ушундай соккуларды улантабыз, жана силер биздин жинибизге тийип атасыңар, биз деген мындан да чоң аскердик кургакчылык операцияны даярдап жатабыз деп айтышты да, жасайбыз дейт. Буунун Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш айтып атат, мен деген ошол кайра ушундай граждандык объектилерге болуп аткан соккулар үчүн аябай чоң тынчсыздандырууну билдирем деп айтты кайра, тынчсыздандыруусун билдирди. Ошол көбүнчө ошол көпүрөлөрдү айтат да, Америкага каршы айтты буунун башчысы. 18 июлда Ирандын соккулары америкалык аскерлердин өлүшүнө алып келди да. 18 текенин айынын күнүндө ошол америкалык күчтөр соккуну кайра башташты. Биринчи ошондой чалгын кылган пункттарга сокку кылды. Жер астындагы складтарды жардырышты, аскер логистикалык жолдорун жардырышты, аскер деңиз күчтөрүнүн инфраструктурасын жардырышты Ирандыкы. Көбүнчө КСИРлердин баягы штабтарын, квартираларын, штаб-квартираларын, команда кылуучу имараттарын жардырышты да. Анан провинция Хормозганда 2 көпүрөнү дагы мындай жаракат кетиришти да. Автомобилдик туннелди уратышты АКШлар. Электростанция жана ошондо сууну кайра тузсуздандыруу кичинекей заводунда жардырышты. Иран 3 киши өлдү дейт, 8 жаракат болду дейт. Жана Иран өзүнүн да соккуларын жарыялады. Албетте ирандык атака болду. Муффак Салти Иорданияга болду да. Ошо 5-чи күнү болду, ирандыктар атты. 2 америкалык башчылар набут болду да ошондо. Бир америкалык башчы ошо дайынсыз жоголду деп эсептелинет. 4 жарадар болду, жана бирөөсү аябай оор абалда деп айтышты да. Анан ушул боюнча маалымат тарай баштады. Ирандык күчтөр айтып атат, америкалык тараптан көбүрөөк адамдар өлдү деп. Бирок Американын расмий бийликтери ошол 3 деп атат да, 3 америкалык набут болду дейт. Кувейтте ирандык соккулар дагы ошол кайра экинчи ошол тузсуздандыруу жана ичимдүү сууну деңиз суусунан жасаган заводду жарактан чыгарды, жана комплекске сокку болду. Нефть сактоочу жай дагы өрттөндү. Иракта атакалар ошол
болуп кетти. Негедир өзүн айтпаган кандайдыр бир күчтөр Иракта Ирандын курд группаларына соккуларды өткөрдү да. Кээ бир байкоочулар айтып атат, булар Түркиянын күчтөрү жана балким Ирандын расмий күчтөрү деп атат да. Ошол күрдтөрдүн аскер куралданган аскерлерге соккулар өтүп кетти ушундай. Иран айтып атат, 50 киши өлдү дейт, бизде 500 жарадар болду дейт. Бирок муну дагы тастыктоо кыйын, Ирандын маалыматы расмий. Ошондой Ирандын башчысы Казем Гарибабади айтты, АКШ биринчи ошо биздин ушул меморандумду тынчтык боюнча 60 күндүк бузду дейт да. Ошон үчүн Тегеран расмий түрдө ошол меморандумду кармануудан толугу менен баш тартты деп кайра жарыялады. Анан жаңы башкы лидердин Мочтаба Хаменинин атынан сөз айтылды. Ал айтат, биз деген АКШга унуткус ушундай сабактарды, унуткус дарстарды беребиз деп айтышты да. Анан ошол 18-19 июлда ошо бул жеринде AP жазды, жана Евроньюз орус версиясы да жазды да. 19 июлда же 19 сентябрда 2026 жылы Ксирге кайра АКШ соккуларды улантты. Ошо 8-чи түн болду соккулардын. Муну Ксирдин америкалык башчылардын өлүшү үчүн өч деп жарыялашты. Жана Сирик шаарына согушту, Хаджи Абадка согушту, Бендер Аббаска кайра согушту, Кешим деген аралга согушту. Башка дагы Ормуз булуңунун тегерегиндеги аймактарга, шаар четтерине, порт четтерине соккуларды өткөрүштү. Ирактан дагы бир америкалык аскер набыт болду ошол эле күнү. Бирок бул деген кандай болду? Ирандын дрону учуп келип туруп конуп калды, жарылбай. Анан ошол дронду базадан ары алып барайын деп, ошо аны кайра жарактан чыгарайын деп, жардырайын деп жакындаганда жарылып кетти да, ошону каза болду. Ошентип анан бүгүнкү күнү ошол 3 америкалык аскер набыт болгону тастыкталып атат да, ушу менен дагы 4-чү да болуп кетиши ыктымал. Анан Ирактагы Курдистанда бир дрон дейт, ирандыкына окшош, бирок ирандыкы эмес деп айтып атышат. Иран курд оппозициясынын уюмунун базасына соккулду, 8 киши жарадар болду дейт. Эч ким бир да тарап АКШда, Иранда, Түркияда эч ким буга жоопкерчиликти алган жок. Белгисиз болду, бойдон калды. Ким курдтарды согуп атат, белгисиз да эми кечекте. Анан Иран Кувейтке, Бахрейнге, Иорданияга соккуларды улантты түнү менен. Кээ бир алардын ракеталары жана дрондору токтотулуп атты, бирок бар эмес. 20 ошо Текеде июль айынын, Теке айынын күнүндө хуситтер кошулушту да ошол согушка. АКШ Ирандын команд борборлоруна сокку кылды кайра. ПВОго жана ошол Бендер жээкти байкоо системаларга сокку кылды. Ошол антенналарга, базалык станцияларга, сотовый станцияларга сокку кылды, радио радарларга. Ракеталык жана учкучсуз учак атуучу ушундай унааларга соккуларды кылды. Жана ошо майда Москит деген Ирандын деңизде жүрүүчү катерлерге да соккуларды өткөрүштү да. Жарылуулар болду Ирандын ичинде, Ирандын ошол түндүк батыш тарабында да. Анан албетте канча киши өлдү, набыт болду, жарадар болду, ал боюнча маалыматты ушул күнү Ирандын расмий бийлиги жарыялаган жок. Иран ракеталык соккуларды улантты, Иорданияга сокту, Ормуз булугундагы алыста турган, күтүп турган танкерлерге сокту. Кувейт айтып атат, ошол дагы бир сыйра ошол сууну тузсуздандыруучу комплекске кайра сокколду дейт Иран тарабынан. Суу азайып атат, элге суу жетпей атат. Бул деген аябай кооптуу да, жакынкы чыгышта кургакчылык билесиңер, тегерек жыл кургакчылык боло берет да. Анан Йемендик хуситтер ошол деңиздик эмбаргону жарыялашты Сауд Аравиясына каршы. Жана коркутууларды жиберишти, айтышты, эгерде ошол Сауд Аравиянын нефтин алып барган кемелер болсо, биз ошолорду баарын өрттөйбүз, жардырабыз деп айтышты да. Бап-элман деп булуңун Сауд Аравиясынын танкерлери үчүн жабабыз деп айтышты. Ошону менен 2 маршрут жабылды, бизге бул жаман, нефть бизге келбейт, Кытай аркылуу дагы келбей калышы ыктымал да. Бензин даяр. Анан Ормуз булуңу ушинтип жана Кызыл деңизи булуңдары жабылып атат да, ушинтип 2 күч менен. Трамп айтып атат, ар бир америкалык аскери өлгөн үчүн Иран көп эсе төлөйт деп айтты. Иран айтты, биз деген чын эле жаңы 10 күнгө соккуну токтотобуз деп Америка тараптан ушундай сунуш алдык дейт, тынчтыкты жарыялаганга. Ички иштер министрлиги Ирандыкы Эскандар Момени Пакистанга кетти, кайра ошол Пакистан менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөбүз деди АКШ менен.
21 текеде июльда 10 түн болуп калат ошо соккулардын. Ирандын батыш тарабына соккулар уланды. Жана кайра танкерге сокку болду да. Центком айтып атат, дагы соктук дейт, Ширазга, Конарак, Чагбахарга соктук дейт, Абадан деген шаардын айланасына соктук дейт. Харемабад жана башка ошо аймактарга соктук дейт. Бирок Харемабаддын бийлиги аны тастыктаган жок, эч кандай сокку болгон жок дейт да. Иран болсо ошол АКШнын базаларын жана аны менен өнөктөштөрдүн базаларын кайра аткылады. Бахрейнде, Кувейтте, Иорданияда. Сир айтты, ошол Амазондун баягы дата центрин аттык деп айтты да. Бахрейнде ушундай Амазон эл аралык Wildberriesке окшогон маркетплейстин ушундай дата центрлери бар да. Ошол жерден соккулар болгонбу болгон жокпу белгисиз, анткени Амазон расмий өкүлчүлүгү эчтеке болгон жок деп койду да, тастыктаган жок эчтекени. Ормуз булугунда дагы бир танкерге сокку болду, ошо Иран тарабынан. Анын ошо ичиндеги командасы мындай жарандык танкер да. Ошол кемеден качышты, өзүн баягы аман калтырыш үчүн. Сир айтып атат, дагы 2 танкерди соктук дейт, бирок эч ким аны тастыктаган жок да. Дагы кайсы 2 танкерди соктук белгисиз. Хуситтер ошол алар ошол Сауд Аравиянын нефтисин таанышкан танкерлер жардырабыз дегенден кийин 2 танкер кайра буруп кетти да, ошо Бап-эль-Мандеб булугунан кайрып кетти. Кызыл деңизден өтүп. Трамп айтып атат, мен эч кандай баягы кошумча сүйлөшүүлөрдөн кызыктар эмесмин, баш тартам дейди да. Иран деген жакшы мындай сунуш бериш керек бизге деди. Жана ошол Peak X Mountain деген же Peak X Tower деген бар Иранда. Ошондо биз силердин ядердик объектти таптык дейт, ошого соккуларды кылабыз деп. Трамп коркутууларды айтты Иранга. Ошол 25 июль Центком ушуну расмий түрдө таратты да, ошол АКШнын Центком деген Instagram аккаунту бар. Анан бүгүнкү күнү ошол 1 жума өтүп кетти. Бүгүн 23-сүнө болуп атабы. Дагы соккулар уланып атат. Кошумча маалыматты кийинчерээк беребиз. Ирандын мындай расмий маалыматынча 50 киши өлдү, 500 жарадар болду. АКШда ошол 3-4 өлдү, бир нече ошол 4 жарадар болду деп айтып жатат да. Анан америкалык тараптан Пентагон айтып атат, 100 киши жарадар болду дейт АКШнын аскерлеринен. Анан 96% кайра ишке кирди дейт. Ошол 430-450 киши жалпы эки согуштун жыйынтыгында жарадар болду дейт АКШлыктар. Анан жалпы өлгөндөрдүн саны америкалыктардын 17 киши болуп калды дейт да. Бирок ошол 22-23 июндүн маалыматтары дагы ошол текшерилип жатат, балким көбүрөөк болуп калабы. Бир кичинекей бала Катарда жарадар болду да. Анан негизи ошол 5 эң маанилүү көпүрө Иранда талкаланды АКШнын тарабынан. Ушундай болуп жатат. Албетте бул жерден соккулар тынбай атат. Масштаб чоң. АКШнын мындай күчтөрү кандай гана укмуш болбосун эч кандай мындай жыйынтыкка жетпей атат. Бирок биз муну сезе баштадык Кыргызстанда. Мисалы үчүн ошол жакында эмне болуп кетет? Карап көрөлү да, ойлонуп көрөлү. Жакынкы 1-2 айда мисалы үчүн эгерде согуш уланса 45% да ушул нерсе болуп кетсе, анда Ормуз жабык болот. Ормуз булуңу жабык болот да. Эгерде мисалы үчүн 35% мындай болуп кетет, болуп кетпейт деген сөз. Жаңы убактылуу тынччылык болуп кетсе, Пакистан, Катар, башкалар 10-30 күнгө тынчтыкты алышат, бирок анын жыйынтыгында тынчтык келишими кол коюлбайт деп эсептесек болот да. Эгерде согуш уланып кетсе, күчтөнүп кетсе, 20% да болуп кетиши ыктымалдыгы. Анда ошол АКШ Харк аралына урат, ошол Пикси толоруна урат, жана энергетиканы жок кылат Иранда. Анан Бап-эль-Мандеб толугу менен жабылат да, хуситтер менен да согуш башталат. Анда ошол Бап-эль-Мандеб Ормуз булуңдары жабылат. Дүйнөлүк нефтке болгон баалары кайра $140 чейин чыгып кетиши ыктымал. 100-140 болушу ыктымал да. Орусиянын нефти кайра 80-99-100 чейин чыгып кетиши ыктымал болот. Анан албетте Орусиянын нефти базалары күйүп атса, дүйнө жүзүнүн тегеректеги союзниктери Орусияга берип атса, бизге ошол Кытайдан эле жана Азербайжандан эле бензин келе алат.
автомобилдик жол менен өтө кымбаттайт да. Анан эң чоң бизде ошол нерсе маселе болуп атат. Мисалы үчүн ошол 8 текеде АИ 92 79 сом болуп аткан, анан 79,19 сом болду. Дизель 93 сом болуп аткан да. 21 текеде АИ 92 82 84 9 болуп кетти. Дизель 96 98 3 болуп кетти. АИ 95 болсо 88,9 сомдон 1 литр үчүн 97ге 109 сомго чейин өсүп кетти да. Анан кээ бир АЗСтер да жок болуп кетти мисалы үчүн. Анан 2 жуманын ичинде 4-6% бензин 92 кымбаттады да. Дизель 3-5% кымбаттады. АИ 95 кээ бир жерлерде 20% ошо кымбаттап кетти. Анан ассоциация нефтетрейдеров Эшатовдун сөзү боюнча ошол АИ 92 бизде мисалы үчүн 30-35 күнгө калды деп айтып атат да. Анан биздин мамлекет ошо нефти чыгарганга тыюу салды, жакшы аракеттерди көрүп атат. Беларусь менен сүйлөшүп атат, Казакстан, Азербайжан, Өзбекстан, Түркмөнстан менен сүйлөшүп атат. Биринчи Беларустан ошо вагондор келди, 7 вагондой келди дейт да Кыргызстанга күйүүчү май. Анан албетте Беларусь менен Кытайдан расмий түрдө азыр келе баштады да, чек араны аша баштады. Кытайдан да келип атат ушундай автомобилдик транспорттор менен Шинжан аркылуу, Торугарт, Иркештам аркылуу бензовоздор келип атат да. Анан эгерде прогнозду алсак, ошол баалар 92ге 88 сомго чыгышы мүмкүн, дизелге 103 сомго калышы мүмкүн, 95 дефицит болушу мүмкүн да. Анан эгерде күзгө чейин согуш уланып кетсе, АИ 95 сомго чейин чыгат, дизель 112 сомго чейин чыгат да, АИ 95 болсо 110 сомго чейин чыгат. Эгерде Ормуз менен Баб-эль-Мандебти жапса АКШлар, анда физикалык түрдө күйүүчү май жетишпей калышы да ыктымал. Баасы 100 сомдон ашып кетет 92 күзүндө да. Дизель 115-125 сом болуп калат. Анан 30-сентябрга чейин мамлекеттин ички запастары ошол Госматрезерв, мамлекеттик материалдык резервтер жетиши ыктымал. Бирок эгерде импорттук төлөмдөр баарында өсүп кете берсе, анда ошол субсидия, мамлекеттик субсидиясы түгөнөт сентябрда. Анда ошол бизге инфляция да кылып атат бул нерсе, тээп атат жаман. 11%га чейин тээп атат. Биздин максатыбыз 5-7%, бирок 11ге чейин чыгып атат да. Учеттук ставканы биздин улуттук банк 12% кармайт. Анан мисалы үчүн ЕБРР, Европалык кайра куруу жана реконструкциялоо банкы мындай алдын алууну берип атат. Бизде 11,5% инфляция болот дейт 26 жылдын аягына. Бул дагы ошол нефтке байланыштуу болот да. Эгерде АКШ менен Иран токтотсо, инфляция 11,5%дон калат. Эгерде уланса 14%га чейин өсүп кетет да бизде. Эгерде толугу менен нефт жаап салса жана согуш катуу, кызуу болуп кетсе, анда 15%га инфляция чыгып кетет. Ошондо көп товарлар аябай кымбаттайт, кичине жашоо кыйыныраак болуп калат да. Анан транспорт, такси кымбаттайт, товарларды жеткирүү, ошол тамак аш, фруктылар да, мөмө жемиштер, эт, сүт кымбаттайт, куруучу материалдар кымбаттайт, автомобиль генералдарларга байланыштуу тейлөөлөр да кымбаттайт. Анан ошол сельхоз продукция дагы кымбаттайт да. Анан ушул жерден ким утат туугандар? Электрогрузовик Tesla Semi сыяктуу же Кытайдын баягы электрогрузовиктерин алып келип алып, ошону менен товарларды ташыгандар арзан баа берет. Жана ошолор базарды басып алышат Кыргызстанда. Ким ошону биринчи кыла алса, ошол деген Кыргызстандын ички перевозка, транспортировканы толугу менен өз колуна кармап алат. Эң арзан берет, бирок ошол менен маржасы аябай жогору болот да. Ошол бизнесмендер жаман байып кетет азыр күзүндө. Бирок 2-3 эле ай бар да. Аны өстүргөнгө акчаны убакыт жетпей калса, анда ошор да. Баягы кичинекей минибустарды, электроминибустарды колдонгон ишкерлер аябай байыт да. Ушуну азыр ким Кытайдан алып келип ушуларды иштетсе. Сом эмне болот? Сом азырынча сакталат дейт. Кээ бир банктардын прогноздору боюнча 87-90га чейин чыгып кетиши ыктымал дейт күзгө. Улуттук банк кармап атат сомду. Анан эгерде согуш аябай уланса дейт, 5-6 жылга чейин уланса, сомдун курсу 95 сомго чейин чыгып кетет дейт. Анан албетте НБКР өз аракетин кылат, кармаганга аракет кылат. Анан тез сомдун өзгөрүп кетиши долларга мүмкүнчүлүктү түзбөйт. Бирок долларга болгон муктаждык өсө баштайт экен да. Анан кийин эгерде согуш уланса, кээ бир биздин адамдар коркуп, кайра чочулап долларга сомду айлантат экен. Ушундай нерселер болот. Анан мисалы үчүн ошол 16-текеде июлда, теке айда да, ошо улуттук банк 17% эл аралык резервтер же болбосо 1,47 миллиард долларды сатты дейт. Долларды кармаш үчүн да. Ошондой нерсе болуп атат да, резервтерди ошого нерсеге колдонуп атат.
жана албетте бүт ошол айыл чарбачылык кымбаттайт, туризм кымбаттайт. Доха, Дубай, Кувейт, Абу Дабиге учуш өтө тобокелдүү болуп калат. Билетти алсаң отмена рейсов боло берет согуштун. Анан албетте алар дагы фонддор Кыргызстанга акчаны киргизе баштады эле. Алар да токтотушу мүмкүн иштерин. Умра да токтойт. Албетте биздин Кыргызстандан ошол умрага, ажылыкка баргандар азайып калат да. Анткени ага ушундай чоң тобокелдик болот. Анткени Сауд Аравиядагы, Бириккен Араб Эмираттарындагы Иран менен жашыруун расмий эч жака жарыялабай согушуп атат. АКШны менен кошо да, каршы соккуларды өткөрүп атат. Демек Иран дагы аларга соккуларды өткөрүп атат да. Анан хуситтер дагы коркутушту дейт, Меккеге согобуз дейт ракета менен. Ушундай алардын коркутуулары болгон. Мурунку жылдарда ошентип коркутушкан. Азыр да ошол нерсе болуп кетиши ыктымал. Анан биздин да резервтер өсөт, анткени алтынга баалар кайра өсөт дейт. Жакында эле алтынга баа $4000 түшүп кеткен. Кече эле айтып аткан, мурда күнү эле. Бүгүн кайра ошол Трамп менен Иран менен АКШнын согушунун эсебинен кайра өсө баштады да баасы. Ошон үчүн бизде ушундай кымбат күйүүчү май болот. Ошон үчүн электромобилге өтүш керек да. Бүт улут менен электромобилге өтүп кетишибиз керек. Ошол топливонун жетишсиздиги, ГСМ тартыштыгы болот. Ошон үчүн электротракторлорду алып келишибиз керек да. Кытайдан болобу, кайдан болот. Ошол нерселерде логистикалык жүк ташуулар кымбаттайт аябай. Курулуш кымбаттайт. Инфляция сомго катуу басым кылат да. Ошентип биздин жашообуз ушул жыл ичинде кымбаттайт туугандар. Ошон үчүн мен дагы бир кеңеш айтып кетейин. Электроунааларды, жүк ташуучу машиналарды алгыла. Ким ушуну алса утат. Электроунааларды алгыла, мындай жеке ташыганга. Ошону алсаңар аябай үнөмдөйсүңөр акчаны. Ошол электробусиктерди алгыла, электротракторлорду алгыла, айыл чарбачылыгын куткарасыңар, жана ылдый баа менен телелерди кыласыңар, базардын баарын басып аласыңар да. Байыйсыңар иншалла бул жылы. Ким бензин менен мындан ары эле оокатты өткөрө берем десе, аябай акчаны жоготот да. Бензин машинеде айдап жүргөндөр, бензин тракторлор, дизель тракторлорду айдагандар, иштеткендер. Ошол эле мисалы үчүн дизель менен же бензин же газ менен жүргөн бусиктерди колдонгондор баарыңар акчаны жоготосуңар ушул жылы. Ошон үчүн электромобиль, ушундай грузовик, электробусик, электротрактор жөнүндө ойлонгула. Аны алып келгенге ошо шосту пайдаланып, бийликтен сурангыла, ошол каналдарды бергиле, бизге кайсы бир көлөмдө киргиздиргиле деп сурап туруп, ошол транспортту алгыла, баягы квотаны алып салгыла, ошо Евровизиялык биримдиктен алып салсын, нөл кылсын дагы узак убакытка. Аны ошолорду алып келгиле. Ошондо сиздер жакшы жаңы бизнес түзөсүңөр, ошол базарга жаңы оюнчу болуп киресиңер, же болбосо эски оюнчу болсоңор, эски өзүңөрдүн машинелериңерди алмаштырсаңар, өзүңөрдүн бизнесиңерди сактап каласыңар, анда гүлдөйсүңөр да. Ошон үчүн ошол бүт аракеттерди жасаш керек. Азыр бүгүнтөн баштап да бүт ошол мүмкүнчүлүктөрдү караш керек. Анда жакшы ишкерчиликти коюп, өлкөнү куткарып, бааны өскөндөн өзүңөрдүн дагы бизнесиңерди өрчүтөсүңөр. Ушундай кеңеш туугандар. Сиздер менен Эскиндер Шашиев, саясаттануучу жана экономист болду. Эгерде сиздерге ошондой бизнес план керек болсо, же ТО керек болсо, видеонун астында телефон бар, ошол жерге жазгыла, баарлашабыз, сүйлөшөбүз, ТО бизнес план жазып беребиз. Керек болсо Кытайдан партнерлор пайда болуп атат. Ошолор менен мындай сүйлөшүүлөрдү уюштуруп беребиз да, ошол электромобилдерди ташыганга. Жапониядан десеңер аяктан да аракет кылса болот, АКШдан десеңер аяктан да аракет кылса болот. Бирок эң жакынкы чоң аябай өндүрүштүк база бул Кытайда болуп атат. Ошол жерден алып, ушул нефть кризистен чыгып кетиш керек болуп атат да, туугандар. Кандай деп ойлойсуздар? Комментарийлерге жазгыла. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.